Айдын башында балдарды коргоо күнүндө чиновниктер адатынча шаар, айылдарда жыйындарды өткөрүп, балдар биздин келечегибиз, билимдүү балдар Кыргызстанды өнүктүрөт деген сөздөрдү айтышкан. Буга баарыбыз көнүп калганбыз. Мындай лозунгдар жыл сайын эле айтылат. Бирок чынында бөбөктөрүбүз кандай мамиле менен кездешет? Муну биз мектептердин жетишсиздигинен, балдарга каршы зордук-зомбулук статистикасынан байкасак болот. Бүгүн биз ушундай көрүнүштөрдүн бир мисалын көрсөтөбүз. Контейнерден жасалган мектеп сапатсыз курулуш тууралуу биз менен болуңуз. 2019 жылы бул сүрөттөр социалдык тармактарда кеңири тарган. Контейнерде окуп жаткан балдарды көрүп, көптөгөн интернет колдонуучулар чиновниктердин бул ишин катуу сынга алган. Окуя Нарын областынын Кеңеш айылында болгон. Айылдагы мектеп жараксыз абалга келип, ал жерде сабактарды өткөзүү кооптуу деп табылган. Башка ылайыктуу имараттар жок болгондуктан, жергиликтүү бийлик ОКМ кызматкерлери менен бирге контейнерлерди алып келишкен. Элдин кызырын кайнатканы чиновниктер бул мектепти чоң салтанат менен ачышкан. Окуя чоң резонанс жаратып, ошол кездеги билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева менен өкмөттүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов кызматтан кетишкен. А бийлик Кеңеш айылындагы контейнер мектепти билим берүү системасындагы көйгөйлөрдүн бир символу катары мойнуна алган. Ошондо Нарындын чиновниктери Кеңеште жаңы мектеп салынат деп ода беришкен. Курулуш ошол жылда шаша-буша башталган. 2020 жылы мурунку президент Сооронбай Жээнбеков курулушка барып текшерип кеткен. Анда Жээнбеков жаңы мектептер заманбап талаптарга жооп бериши керектигин баса белгилеген. Ушул эле билдирүүдө Кеңеш мектеби 2020 жылдын ноябрь айында бүтүрөрү жазылган. Бирок бул объект ал жылы бүткөн эмес. 2021 жылы журналисттер Кеңеш мектеби борбордук эшиксиз салынганын кабарлашкан. Маалыматка ылайык, борбордук кирүү проектте каралган эмес. Ошон үчүн бюджеттен дагы 3 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бул күлкүлүү, анткени проект ишке ашуудан мурун канчалаган экспертизадан өтүшү керек. Бир дагы эксперт муну байкабай калганы таң калтырат. Мектеп 2021 жылдын 28 декабрында ачылган. Баары ордунда салтанаттуу иш-чара, лента кесме, шариктер жана бактылуу окуучулар. Бали, мектеп акыры ачылыптыр десек болмок. Бирок биз жакында эле бул мектепке барып келдик. Жергиликтүү активисттердин айтымында курулуштун сапаты ойлондурат. Анонимдүү маекте алар спорт залдын абалы, суу аккан чатыр тууралуу айтып беришти. Биз сыртын тартып алганы үлгүрдүк. Өзүңөр көрүп тургандай, мектептин салынганынан жарым жыл өтө элек. Абалы ушундай. Биз бул видеону чыгарганда ар кандай комментарийлер жазылды. Курулушта эмнени түшүнөсүңөр? Ишине тартканы укуңар жок деп жазып жатышты кээ бир комментаторлор. Ошол эле убакытта видео чыккандан кийин мектепке прокуратура кызматкерлери келип, текшерүү жүргүзүшкөн. Биз Нарындын прокуратурасы менен байланыштык. Прокуратура сапатсыз курулган мектеп боюнча УКМК кылмыш иши козголгонун билдирди. Тергөө купуялыгы үчүн кенен маалымат азырча берилген жок. Биздин команда мектепке тиешелүү тендерди да тапты. Анда МГСтрой аттуу компания жеңген. Курулушка бюджеттен 58 миллион сом бөлүнгөн. Кызыгы, бул тендерде бир эле компания катышкан. Иликтөөчү катары айтып кетели, бул абдан шектүү көрүнүш. Нарын капиталдык курулуш башкармалыгы 66 миллион сомдук тендер жарыялаганда, жок дегенде 2-3 компания катышып, ар кандай суммаларды сунушташ керек эле. 2021 жылы курулушка кошумча 3 миллион сом дагы бөлүнгөн. Бул тендерди дагы МГСтрой алган. Минюстун маалыматына ылайык, МГСтрой Мелис Бекташевка таандык. Бул курулуш компания турак жай салганын таба албадык. Ошол эле учурда МГСтрой мамлекеттик сатып алуу сайтында ар кандай тендерлерде жеңип жүргөнүн көрүүгө болот. Көбүнчө объектилер укук коргоо органдарына таандык. ИИМ УКМКнын региондордогу имараттарынын курулушу жана ремонту. Биз компаниянын позициясын чагылдыруу үчүн номерлерин издедик. Компаниянын расмий документтеринде телефон номерлары жазылган эмес. Башка булактарда көрсөтүлгөн номерларга чалсак, өчүрүлгөн экен. Көп жолу жетекчилердин жеке номерларына чалып, Facebooktагы жеке баракчаларына жаздык. Эч ким жооп берген жок. Курулушту көзөмөлдөгөн Нарын капиталдык курулуш башкармалыгы менен дагы байланыштык. Алар так жооп бере алышкан жок. Кыскасы, тергөө болуп жатат деп кутулушту. Биздин активисттер бул теманы көзөмөлдөп турат. Акыркы сүрөттөрдө жумушчулар келип, жаракка кеткен дубалдарды оңдоп жатканын көрүүгө болот. Контейнерден жасалган мектеп чынында Кыргызстан билим берүү системасындагы көйгөйлөрдүн символу. Тилекке каршы ал жалгыз эмес. Клоптон кесиптештерибиз өлкөдөгү авариялык абалдагы мектептерди тизмектеп чыккан. Бул чоң изилдөөнү окууга сунуштайм. А биз Кеңештеги мектеп боюнча козголгон тергөө иштерин дагы көзөмөлдөп турабыз. Сөзсүз пикириңизди комментарийге жазыңыз, каналга катталыңыз. Көрүшкөнчө.